Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Биз карап жаткан мыйзам негизи мындай принципиалдуу мыйзам болбой атат да. Болгону бир сөздү алмаштырып атат. Убактылуу деген сөз кошулуп атат. Балким бул керек болушу мүмкүн. Бирок мен урматтуу кесиптештер мындай нерсеге көңүл бургум келип атат. Акыркы жылдары, акыркы айларда бизде үй бүлөлүк зомбулук четтен чыгып кетти. Эгер мурда күйөөсү аял менен мушташып кетсе, көзүн көгөртсө, бул бир жөн. Өзүнүн балдарын зордуктап учурлар көбөйүп атат, жыл сайын ушундай болуп атат. Өзүнүн 3 жашар, 4 жашар балдарын зордуктаган аталар кандай деп эсептелет? Мен ойлоп атам, мына 2020-жылдан баштап биз конституцияга өзгөртүүгө укугубуз пайда болду. Өкмөткө суранат элем. Өлүм жазаны кайтарып бергиле, сунуштагыла. Ушундай кылмыш үчүн бир гана чара колдонуш керек. Аларды өкмөт багып, көп жыл тамак берип, коргоп, эмне кереги бар? Өз баласын зордуктаган бул адам эмес, бул айбан. Айбан да андай кылбайт да. Ал эми мына силер берген справкада жазып атасыздар, 98% үй бүлөлүк зомбулук бул эркек тараптан болуп атат. Бул турмушта ушундай чындык болот да. Бирок 7000ден ашык охранный ордер берипсиңер силер. Ал өкмөттүн эсебинен каражат кетет да. Баары кетет. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул жерде терең маселе болуп турат. Үй бүлөлүк зомбулукту биз коомчулук менен, мына бүгүнкү күндө коомдук бирикмелер бар, коммерциялык эмес уюмдар бар, мамлекеттик органдар бар. Баарыбыз чогуу иштешибиз керек да. Элибизди тарбиялашыбыз керек. А эгерде завод, фабрикалар жок болуп аткан учурда, жумушчу жок болгондо, муну күтүш керек да. Мен ойлоп атам, биз биринчи кезекте ошону багытта иштешибиз керек. Анан сиздерге сунуш берет элем. Өкмөт ойлонуп көргүлө. Балким өлүм жаза чараны кайтарышыбыз керек. Ансыз болбой калдык. Каяка кетип баратабыз түшүнүксүз болуп турат. Адам пейилин жоготуп атат. Адам мүнөзүн жоготуп атат. Ушуну эске алалы. Рахмат.